Salam dostlar, menin atı jönüm Musa Uluroz. Men Oboş oblastına garaşlı Alay rayonunun Teyrek aylandagy nomer 11-nji Kadırmama Sultanov atındagy mektepde informatika mugalimi bolup emgeklerim. Oylor menen taň atyp da geçkiret. Boludabız balдар menen kesipdeş. Mundan ötkön bakt joktur ömürde. Men mugalim Peygamberga kesipdeş. Albatta bu jarykçylyk alamda men bilgen bir kança kesipler bar. Al endi har bir kesiptin ardaktуулугунун ошол тармакта эмгектенип жүргөн инсандар гана жан дили менен сезип туйбаса, башка кесиптин ээлери сезип туйбастыгы анык кеп. Дегенде таң атышы менен гүлдөр баш көтөрүп байлана чөйрө табияттын кучагына акырындык менен койгон отурат. Тарбиялап балдарды төмөн кылбай өтөндөп, кубанса кошо кубанып, жөтөлсө кошо жөтөлгөн. Балдар менен бар байлыгым бул бакыт, балдар менен өткөн өмүр, гүл өмүр. Саламатты агай деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Бул мугалимдик кесип аябай чоң мүшкүл иштердин аркасында өжөрлүү өйлөрүң менен, өзүңүн өжөрлүгүң менен иш алып барып, балдардын көңүлүн табып, алар менен жакшы мамиледе болуу биз үчүн аябай кыйын орунуктарды жаратат эмеспи? Мугалимдик кесипти аркалап жатканыма аз болгону менен балдардын тарбиясын жана алардын көпүнөзүн адеп аклагына карап мамиле кылуу эң биринчи орунда турат. Тарбия таалим башаты дегендей, ар бир балага таалим тарбия берүү жана алар менен тыгыз байланышта иш алып баруу жана бири-бириз менен болгон мамиледеги ортодо түшүнбөстүк тууралуу бири-бириз менен пикир алышып, алар менен биргеликте сабак алып баруу аябай кыйынчылыкты туудурат го. Мугалимдик кесипти аркалап жатканым менен кээде ар кандай балдардын кылык жоруктары, алардын кыйналган учурларын көрүп, аларга тим болбостон аларда сурамжылоо жана алардын жеке ой пикирлерин угуу менен алектенип, өзүмдү бир аз болсо дагы алаксытып, өзүмү келечек буындарды тарбиялоочу мугалим катары өзүмө бир аз болсо дагы сыймыктануу менен караймын. Мектепте мугалим болуп иштегенибиз менен ошол жерде тарбиянын экинчи башаты болуп мугалим адам аталат эмеспи? Мугалим кесипти аркалап келген ар бир адам ошол ар бир окуучунун жүрүм-турумуна жараша баа берип жана калыстык мамиле кылууда өтө кыйынчылык туудурат. Ага карабастан биз өзүбүздүн татыктуу тарбиябызды берип, алардын ар бир жөндөмүнө жараша баа коюп жана аларды көтөрмөлөп, эгерде кыйналса же болбосо кандайдыр бир түшүнбөгөн темалар болсо ага түшүндүрүп, ийне жибине чейин жеткизүү биздин эң биринчи милдет. Окуучулар менен иш алып барууда ар бир маалыматтарды туура жана так үйрөтүү үчүн көптөгөн эмгекти талап кылат эмеспи? Ар бир окуучунун жөндөмүнө жараша, анын аң-сезимине жараша ар кимге ар кандай мамиле көрсөтүүгө туура келет. Эгер алар кыжалак болсо, ошо кайгырып, жөтөлсө кошо жөтөлүп, эгерде бир нерсени түшүнбөй жаткан болсо тереңинен түшүндүрүп, баардык нерсеге көңүл буруу менен алектенебиз. Ар бир балага суроо берерден алдын анын мүнөзүнө жараша, анын аракетине жараша суроо жоопторду берип, жана алардын жеке ойлорун угуу үчүн бизде ар кандай өнүрлөрдү талап кылат эмеспи? Ар бир мугалимдин бир эле максаты бар: татыктуу тарбия берип, келечек буындарды өстүрүү. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.